Саламатсыздарбы ардактуу футбол сүйүүчүлөрү, Кыргыз спорт телеканалы жалпыңыздардын назарыңыздарды Дордой спорт комплексине бурмакчыбыз. Бүгүн 23-тур жана элдик классика деген атка ээ болгон беттешти жалпыңыздардын назарыңыздарга сунмакчыбыз. Дордой Алай командаларынын ортосундагы бүгүн өтө бир кызуу оюн орун алмакчы. Соңку ушул 10 жылдыктын ичинде дейли, андан мурун десем боксуш болот деп ошол соңку 10 жылдык тагыраагы 2013-2014 жылдардан баштап дал ушул Алай Дордой командаларынын ортосундагы беттеш эң бир негизги атаандаштык болуп келет. Дагы дал ушул эки команда 2013 жылдан 2020 ал эми жалпыңыздарды дал ушул оюндун алкагында бирге эргип алып мыкты оюнга дагы бирге күбө болууга чакырамын. Кызматыңыздарда мен Бактияр Кыдыралиев болмокчумун. Ал эми бул беттештин башкы каалысы тууралуу айта турган болсок, Денис Шалаев, анын биринчи жардамчысы Нурал Абдунабиев, экинчи жардамчысы Шамил Орозбеков, ал эми резервдеги калыс Урмат Баялиев. Бул беттештин инспектору 7-чи номердагы Рыскелди Артыкбаев болсо, алдыңкы үчтүк төмөнкүдөй 15-чи номерда борбордук чабуучу Сефа жаңырды. Бөрүбаев топту Талиповго калтырды жана Тимур Талипов Бөрүбаевга чыгарган пас, андан ары сокку жана эң алгачкы кооптуу учур Гүлжүгүт Бөрүбаев жакын кийин Бактияр Дүйшөбеков дагы ойноп кеткендегиче дагы бир сокку жана Рыскелди Артыкбаевдин соккусунан кийин Кожо топ менен сокку кайрадан коргоочулардын ишенби ойну дегиче азыр Сефас дөкү ачык дарбазага сол бут менен тамай соккуну жолдой алган жок. Өтө бир кооптуу учур, бир эле учурдан Дүйшөбековго, Дүйшөбеков менен жакын пасташуу, кайрадан Дүйшөбековго чыгарылган пас. Дүйшөбеков Салбековго сокку жолдой көпкө кармады. Андан ары дал ушул жерден Тимур Талипов абалды топ. Андрей Зорин эмнени ойлоп табат, борбордук бөлүккө чыгарган пас. Ягыр топто сокку жана Кутман Кадырбеков кандай керемет сейф жасап кетти. Чындыгында дал ушул 45-мүнөттүн кошумчалуу убактары Ягыр Андрей Зоринге, Андрей Зорин Дүйшөбековго, Дүйшөбеков Ягырга, Ягырдын соккусу жана Абдулмажид Шаматей кереметтүү түрдө Кожон өтөп берген пасы. Андан ары Намутип Бөрүбаев аша өтө бир кооптуу сокку жолдогон жана Шерзат Абдырайымов аны борбордук бөлүккө кеше чыгарып берген пас. Бөрүбаев гол! Гол жигит Бөрүбаев 64-мүнөттө өз жүрүшүн баштаган учурда Дордойду 1-0 эсебинде алдыга алып чыгып олтурат жана бул жерде Бөрүбаев коргоочулардын катасын өтө бир кереметтүү түрдө колдонуп кетти жана өзүңүздөр көрүп тургандай бул жигит Бөрүбаевден кулап баратып болсо дагы Шерзот Абдырайымовдун дарбазасы жолдого жетишти. Эсеп 1-0 Дордой алдыга чыкты жана мындан ары эми Закир Жалиловдун оюнчулары оюнду кандай нукта көзөмөлгө алат. Ал эми Мирлан Эшенов оюнду кандай нукта өзгөртөт. Алдыга чыгарган узун пас. Экинчи кабаттан Мухаммедали Турсунов кайрадан ийгиликтүү болду жана Ислам Юнусовдун соккусунан кийин топтун рикошет менен дарбазаны көздөй барган жана Шерзот Абдырайымов бул ирет өз дарбазасында толук Откеевдин соккусу гол! Эсеп 1-1. Авазбек Откеев анын оң бутунан эч ким соккуну күткөн эмес жана эсепти Откеев 73-мүнөттүн башына теңеп олтурат. Караңыздарчы, Авазбек Откеев кандай кубаттуу сокку менен ал голду майрамдабайт. Анткени Дордой командасынын тарбиялануучусу ушул жерден Алай кайрадан да жүрүшкө, Дордой жүрүшкө таштады. Дордой болсо бул абалды күткөн эмес. Байкайлы эсеп 1-1, кайрадан интрига жанданды жана Исламжан Исакчанов жаңылышты бул жерде узатылган жакынкы бурчка сокку жолдонгон жана Тимур Талиповдун жакынкы бурчка жолдогон соккусун азыр Алайдын коргоочулары көзөмөлгө алды. Андан аркы Авал Артыкбаев Бөрүбаевга, Ислам Юнусов жана Ислам Юнусовдун соккусу анчейин кубаттуу чыккан жок. Исламжан Исакчанов жер менен жерге жакын дейм, жерге жакын пас чыгарып берген.
Нурдолет Сталбеков топты. Сталбековтың шығарған пасы Тимур Талипов қарадан екінші қабатта бардығынан мықты бола алды. Исламжан Исақчанов Нурдолетке, Нурдолет Сталбеков алысқы бұрышқа шығарып берген пас, жана қалысын шықыры жаңырды Денис Шалаев. Азыр Аманжан Жаныбекұлына, Аманжан Жаныбекұлы сол қорғаушыға тағыдағы ойынды өткіре алады. Анықтан қызыл ғайып қағаз алған ойыншының орнына алып шықты. Шамшиев топты, соққы жолдой Шамшиев. Эми ғанамына кешіктірілген соққы. Ерназ Забилов форвардық бөлігі. Андан әрі соққы гол. Ислам Юнусов. Есеп 1-2 Дордой қайрадан алдыға шығып отырады. Ислам Юнусов бұл жерде мықты ойынын көрсетті. Азыр Дордой бір ойыншыға аз болып тұрып, ушул жерден өзінің мықтылығындағы көрсеткенін байқай алдыңыздар. Шындығында көрермандардың эмоциясында шек жоқ. Ал эми Ислам Юнусов алмашыға шыққандан кейін ал мықты дағы атығып отырады. Demek ki esep 2-1 жана эми мындан ары Дордойдун oyuncuları. Жақын келді жана Авазбек Отыкеев дарбазаға чимилткен топ кайрадан тирегишке тиіп кайтты дагы Такуя Матсунага. Исламбек Исақчанов алда чапкен пас тарине жеткен жок. Матсунага жана натыйжадан Шерзат Абдраимов топтун талага таштады. Шерзат Абдраимовдун чаран пасы Юнусов жана анын пастадарыны жеткен жок дегенче касын шкырыгы жаңырды. Эсеп 2-1 Дордой элдик классика беттешинде жеңишке жетип олтурат. Оюн өтө бир кооптуу болду жана Дордой бул жеңиште бир oyuncuга аз болтуруп камсыздап кеткен дагы көрдүңүздөр. Ал эми бул беттештин мыкты oyuncusu деп Гүлжигит Көрбаев таанылды. Жалпыңыздарды ошол кийинки беттештердин амандашканга чейин деп коштойбуз. Oyundan keyinki башкаруучулар менен ушул комментарий болот жана ал жакта дагы көрсөңүздөр болот.